9 may Жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Согуш. Кулакка жагымсыз угулган бул сөз канчалаган жоокерлердин жанын алып, көптөгөн адамды азапка салып, али күнгө эстен чыкпай келет. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамдан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жеткен күн. Согуштун каары, азап тозогу канчалык оор, канчалык кайгылуу болбосун, 75 жылдан бери жеңиш майрамы жерге бизде салтанаттуу белгиленип келе жатат. Бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткисердигин эскерүүчү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткан күндөн бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Ар бир жылы кутман ардагерлерибизди көрүп, согуш апаатын өз ооздорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күндү белгилеп жатканыбыз биз үчүн улуу сыймык. Анткени барган сайын алардын саны азайып барат. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан кан майданга 365 миң жоокер аттанган. Алардын 150 миңден ашыгы курман болгон. Ал эми 5 миңден ашыгы али кезге чейин дайынсыз. Улуу ата мекендик согушка Жаңарык айыл аймагынан да көптөгөн аталарыбыз катышып келген. Бирок күндөн күнгө алардын арасы суюлуп бараткандыгы өтө өкүнүчтүү. Биз бүгүн Кулбаев атындагы орто мектебинин окуучулары аталарыбыздын эрдиктерин даңктайбыз. Анда эмесе биздин бул чыгармаларыбыз, урматтуу аталар, сиздер үчүн арналат. Тым-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлапсыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп безүү ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышкан. Мен чоң атам Жунусов Арын улуу ата мекендик согуштун ардагери болгон. Мен аны менен сыймыктанам. Жан берип кандуу кармашта, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эми алар, түбөлүк оттой жанышкан. Досу таңды атарда, узатып күндү батарда, түбөлүк тери турушат, улар биздин катарда. Бул мен чоң ата, Арыков Сарин, улуу ата мекендик согуштун ардагери болгон. Мен чоң атамдын эрдиги менен сыймыктанам. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскер ыйлап ал, уулуңар жоокер эл үчүн. Менин чоң атам Арыков Паша 1939 жылы Советтер Союзуна кызмат өтөгөн. Советтер Союзундагы кызматы бүтө электе согуш башталып калып, ал согушка катышып калган. Ал согушта көптөгөн эрдиктерди жасап, көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. 1943 жылы чоң атам оор жарадар болуп үйгө кайтып келген. Биз чоң атабыз менен абдан сыймыктанабыз. Биз турмушта аталардан кеч келдик, тээ батышта согуш отун кечпедик. Аталар төрөл элек биз үчүн кала берди, таң алдында тепселип. Шыңгыз Айтматов Саман чын жолу повестинин үзүндү Майсалбектин каты. Апакем, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, мен сага бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, сенин кайратыңа, сенин күчүңө ишенip жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай болгон ак байрактын бетиндиктеп олтурган кезим апа. Антсе да,
Düşünsөң да жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага айтылбаган бир суроң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Бул жарык дүйнөдө бир эле жолу бери өлчү жашоо менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге чоңойттум? О бапа, энесин, бул сурооңо тарых кийинчерээк жооп берер. Мен согушта жүрүп, эрди көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөн элем. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес, апа. Бул менин акыркы катым, акыркы сөзүм, акыркы калем шилтешим. Апа, мен 1-2 апа десем дагы кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жатык болсо да, бул жашоо үчүн болгон өлүм, апа. Менин эч бир кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшыргандыгы үчүн мен сыймыктанамын. Мени жоктобо, апа. Менин артымдан туягы калбады дебе. Мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен, апа. Бой жеткен кыздардын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутактагы жалбырак ошол мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүр, апа. Ыйлаба, апа. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүк кайыр кош. Кош карааныңдан кагылайын алатоом. Сенин лейтенант улуң Майсалбек Субанкулов. Бешинчи кыял камаз. Кырчын элек 20 жаш, чачагарды чама кетти. Тентек балдар бойго жетти, жылдар тизген жыялбас. Көп энелер, көп аталар, көрбөй калган баласын, көп жесирлер өңү жездей санга бөлүп санаасын. Согуш десе соктей түшөт, козгоп эски жарасын, тынчтык ишин коргот албай, сак бололу сактагандай көзүбүздүн карасын. Урматтуу биздин аталар, ар дайым бар болуңуздар. Адатка айланган өлбөс полк акциясына Кулбаев атындагы орто мектебинин окуучулары аралыктан болсо да активдүү катышууга аракет жасады. Урматтуу биздин аталарыбыз, сиздерге түбөлүккө таазим.